Кубанычбек Дүйшеев апрель окуяларынын катышуучусу. Бүгүн ал апрелчи уюмдардын эч бирине кошулбастан өзү жалгыз эле Ак үйдүн алдына келди. Көз өтүп кеткен тагдырлаштарына Куран окутуп жатат. Бисмиллахиррахманиррахим. Бурактары торку имандары саламат болсун. Билип билбей калган күнөөлөрүн жараткан кечиги бейжин берсин жандары. Ак үйдүн башында снайперлер ит аткандай атып аткан өз көзүм менен көрдүм. Ошолордун арасында болдум. Кудай сактады да. Чындыгында кыргыз октон да эч нерседен коркпойт экен. Ошондо көрдүм да. 16 жыл мурун так ушул жерде ок атылган. Ал эми бул аянтта Курманбек Бакеевдин авторитардык бийлигине каршы чыккан демонстранттарга ок атылып, 90га жакын адам каза тапкан. 400га чукулу оор жаракат алышкан. Андагы элдик толкундоолор Бакеевдин бийлигинин кулашы менен аяктаган. Андан бери жетишерлик убакыт өттү. Апрель окуяларынан кийин өлкөдө система өзгөрдүбү же болгону бийлик гана алмаштыбы? 10 жылы такыр башкача мындай децентралдашкан, тең салмактуулукка жол ачкан конституция орун алып, ага ошону конституцияны алгандан кийин гана жаңы шайланган бийлик бутактары толтурулуп, иш бел байладык эле. Тилекке каршы ошол жаңыча кескин башкача радикалдуу өзгөрүүлөргө, реформаларга барган кадамдардагы көп узабай 14-15 жылдардан баштап кайра артка чегинип, мурдагы кейпибизге түшүп калгандыгыбыз орун алды тилекке каршы. Апрель окуяларынан кийин Кыргызстан Борбор Азияда биринчи болуп парламенттик башкарууга өткөн эле. Убактылуу болсо да өлкө башчылыгына Роза Отунбаева келип, бул дагы аймактагы айым президент катары биринчи самалык болду. Бирок Атамбаевдин тушунда башталган бийликти борбордоштуруу аракети октябрь окуяларынан кийин толук ишке ашып, Кыргызстан кайрадан супер президенттик башкарууга өттү. Кыргызстанда соңку 20 жылда бийлик күч менен 3 жолу алмашты. Алардын ичинен 7 апрель окуясы эң кандуу болгон үчүн тарыхта калды. Арадан 16 жыл өттү. Андан бери өлкөдө кандай системде өзгөрүүнү байкадыңыз? Ар бир революциялык окуялар болгон сайын биз андан ары туура өлкөнүн өнүгүшү үчүн, коомдун өнүгүшү үчүн бир жакшы жыйынтыктарды чыгарып кетпестен, тескерисинче эле биз кайра мурдагы акыбалыбызга түшүп калгандай. Саясий жактан да, экономикалык жактан дагы бир стагнацияны пайда кыла тургандай акыбалга түшүп калып атабыз да. Бул жагынан алганда кыргыз мамлекетинин тарыхында 3 жолу төңкөрүш болсо, канча бир наразычылыктар болсо дагы ошол 3 жолу төңкөрүштүн дагы түпкү мүдөлөрү тилекке каршы бүгүнкү күндө ишке ашпай келип атат да. Эксперттер апрель окуялары айрым реформаларга жол ачканы менен системдүү өзгөрүүлөр болбой жатканын айтышты. Ал эми апрельчилер өздөрү эмне дейт? Ошо азыркы учурдагы бийлик келгени ошол 35 жылдагы бийликтин жасап келген былыктары ачыкка калкып чыкты да. Эл ошону түшүндү. Бирок ошол кезде түзүлүп калган бийликтеги коррупциялык, мафиялык система бүгүнкү күнгө чейин жоголбой жатканы өкүнүчтүү да.